Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев Орусиянын президенти Владимир Путин быйыл күзүндө Кыргызстанга расмий иш сапары менен келерин билдирди. Бул тууралуу АРТ телеканалына берген маегинде айткан. Путиндин Кыргызстанга күзүндө боло турган расмий сапарын баары чоң шыктануу менен күтүп жатышат. Бул сапар 2003-жылы Канттагы авиа базанын ачылганынан 20 жылдыгына байланыштуу деген Аскар Акаев. Владимир Путин Кыргызстанга октябрь айынын ортолорунда келиши күтүлүүдө. Өлкөдө 1-сентябрдан тарта мектептердин директорлору жана окуу бөлүмүнүн башчыларынын айлыктары 50%га чейин жогорулайт. Бул тууралуу 21-августта Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, мурда 13 жылдык стажы бар 100-600 окуучу билим алган мектеп директору 19 000 айлык алса, эми 28 700 сом болуп көбөйгөн. 1800дөн ашык окуучусу бар болсо 35 000 сомго чейин жетмекчи. Эмгек акыны жогорулатуу үчүн жылына 549 миллион сом, быйылкы жылдын 1-сентябрынан тарта 183 миллион сом талап кылынат. Белгилеп кетсек, буга чейин сентябрь айынан баштап директорлордун, завучтардын жана жогорку окуу жайлардын окутуучуларынын айлык акыларын жогорулатуу пландалып жатканы айтылган. АКШ жарандарын Беларустан чыгып кетүүгө чакырды. Бул тууралуу АКШнын Беларустагы элчилигинин расмий сайтында жарыяланды. Маалым болгондой, АКШ элчилиги Литванын бийлигинин өткөн аптада Беларус менен чек арадагы эки өткөрмө бекетти жаап салганын, мындан ары Беларустагы башка чек ара пункттары жабылышы мүмкүн экенин айткан. Беларус аймагындагы АКШ жарандары өлкөдөн дароо чыгып кетиши керек. Литва жана Латвия менен чектешкен ачык чек ара өткөрүү пункттары аркылуу же учак менен чыгуу мүмкүнчүлүгү каралышы керек. АКШ жарандарына Беларустан Польшага кирүүгө тыюу салынган. Орусияга же Украинага барбаңыз деп айтылат билдирүүдө. Эске сала кетсек, Балтика өлкөлөрү жана Польша Беларуста Вагнердин жалданма аскерлеринин келиши жана мыйзамсыз мигранттардын чек араны кесип өтүү аракеттери күчөгөнүн айтып, Беларус менен чек араны толук жабуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашкан. Американын мурдагы президенти жана миллиардер Дональд Трампка $200 000 көрөө менен эркиндикте жүрүүгө уруксат берилди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалым болгондой, мындай чечимди Трамптын шайлоонун жыйынтыгын чыгарууга кийлигишүү аракетин иликтеп жаткан АКШнын Жоржия штатынын соду кабыл алган. Кепилдик боюнча Дональд Трамп күбөлөрдү коркутууга аракет кылбаса, сот процессине чейин эркиндикте жүрө ала турганы айтылат. Трамп жана Жоржия иши боюнча башка 18 айыпталуучудагы жума күнү түшкө чейин штаттын борбору Атлантагы Фултон округунун сотуна келиши мүмкүн. Трамп өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына ал жака бейшемби күнү келерин жазган. Белгилеп кетсек, Жоржия окуясынан тышкары Дональд Трампка дагы 3 иши козголгон. Бирок Трамп бардык айыптоолорду четке кагып, бул аракетти саясий оппоненти куугунтуктоо катары эсептерин айтып келет. Буга чейин 77 жаштагы Трамп 2024-жылы президенттикке талапкерлигин кайрадан кое турганын билдирген. АКШнын Мичиган штатында эки уктоочу бөлмөсү, ашканасы жана жуунуучу бөлмөсү бар 76 чарчы метрлик үй сатылат. Анын баасы болгону $1 түзөт деп чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Бул жөн эле үй эмес, аны сатып алуучулар укмуштуудай окуялардын дүйнөсүнө билет сатып алат деп айтылат жарнамада. Басылмалар жазышкандай, бирок ал үй жашоого такыр жарактуу эмес, сырткы жасалгасы жана чатыр жабыркаган, айрым бөлмөлөрдө туш кагаз чапталбай, акталбай да калган. Жарнака сатып алуучуларды сынган полдор, көгөрүп кеткен ванна, эскирген дубалдары бар ашкана күтүп жатканын тастыктаган сүрөттөр тиркелген. Белгилегендей, бакчасы дагы кейиштүү абалда. Бирок риэлторлор үйдү жогору баада сата ала турганын ишенип жатат. Болгону аны сатып алган жаңы ээлери үйдү толугу менен оңдоп чыгууга дагы бир топ каражатын жумшап калат. 22 августка карата чет элдик валюталардын курсу менен тааныштырабыз. Бишкектеги коммерциялык банктарда доллар, рубль жана евронун курсу төмөндөгүдөй болууда. $1 87 сом 50 тыйындан сатып алынса, 88 сом 32 тыйынга чейин сатылууда. Рубльды сатып алуу 91 тыйындан болсо, сатуу 97 тыйынга чейин барууда. 1 еврону сатып алуу 95 сом 20 тыйындан болсо, 96 сом 70 тыйынга чейин сатылууда. Ал эми Улуттук банкта $1 курсу 88 сом 27 тыйын деп көрсөтүлөт.
Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.